Ачууң келгенде ушул 3 нерсени аткар. Эч өкүнбөйсүң. Сахабалардын бири Сулайман ибн Сурат радияллаху анху риваят кылып айтат: "Биз күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу олтурган элек. Ошондо эки адам бири-бири менен сөгүшө кетти. Бирөөсү экинчисин сөккөндө ал ачууланып, жүзү кызарып чыкты, ачуусу келип. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Чындыгында мен ушундай бир сөздү билемин. Эгер аны ачууланган адам айтса, анын ачуусу тарайт. Ал сөз А'уду биллахи минаш шайтанир ражим." Сахих Бухари жана Сахих Муслим. А'уду биллахи минаш шайтанир ражим деген сөздүн мааниси эмне? Анын мааниси Аллахтын каргышында калган шайтандын азгырыгынан коргоосун сураймын дегенди билдирет. Жогорудагы хадисте пайгамбарыбыз ачуулануу шайтандын азгырыгы экендиги туурасында айтты. Эгерде ким ачууланса, анда эң биринчи кезекте Аллахтан коргоо сурасын. Мына ошондо Аллах аны шайтандын жамандыгынан коргойт. Ачуусу себептүү башкаларга зыян берип калуудан сактайт. Ошондой эле урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам ачуулануунун зыянынан кутулуу үчүн адамдарга сөз түрүндө дагы, иш жүзүндө дагы зарыл болгон иштерди, көнүгүүлөрдү үйрөтүп кеткен. Алар кайсы? Биринчи, сөз түрүндө аткаруусу зарыл болгон иштер туурасында пайгамбарыбыз мынтип айткан: "Араңардан кимдин ачуусу келсе, ким ачууланса, анда ал ун чукпасын" деп пайгамбарыбыз 3 жолу кайталады. Муснат. Эгерде ачууланган адам сүйлөй турган болсо, сөз сүйлөй турган болсо, анын сөзү адамдарга катуу тийиши мүмкүн. Же акылга сыйбаган сөздөр айтылып кетип, урушууга себеп болушу мүмкүн. Мындай туруксуз абалда ачууланган адам өзүнө келгенге чейин ун чукпай турганы жакшы. Ал эми ачуусу тараса, орунду сүйлөйт, эч кимге зыян бербейт. Адамдардын көңүлүн оорутпайт. Ортодо душмандык дагы болбойт. Ал эми иш жүзүндө аткаруусу зарыл болгон иштер. Пайгамбарыбыз айткан экинчи нерсе, иш жүзүндө аткарыла турган иштер. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Араңардан ким ачууланса, жана ошол учурда туруп турган болсо, анда ал олтурсун. Эгер олтурса, анда ачуусу тарабаса, анда жатсын" деген. Муснат. Сунан Абу Дауд. Анткени адам ачуусу келип турганда тике турган болсо, ачуусун келтирген адамга ачууланып, уруп жибериши мүмкүн. Же аны менен бетме-бет турса, өзүн кармай албай калып, ага зыян бериши дагы ыктымал. Эгер ал ушундай абалда олтуруп алса, анда ал ачуусун келтирген адамдан алыстайт. А эгер жатып алган болсо, андан дагы алыстайт, дагы зыян бербей калат. Демек, ачуулансаң, ушул 3 нерсени аткар. Биринчи, Аллахтан коргоо сура. Экинчи, ун чыкпай, сүйлөбөй, эч нерсе деп жооп бербе. Үчүнчү, турган болсоң олтургун. Олтурсаң, анда ачууң такрабаса, жаткын. Ошондо ачууңдун зыяндарынан арыласың, шайтан эч кимди азгыра албайт. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.